3 К класстын мугалими Аманбаева Гүлкайыр Рысбековна. Кыргыз тили сабагы. Келгиле балдар, китеп, дептер, ручкаларыбызды алып, экранга жакын отуруп даярданалы. Азыр кайсы мезгил балдар? Ооба, азыр жаз мезгили. Карагылачы балдар, жаз мезгили кандай гана кооз, сулуу. Келгиле балдар, бири-бирибизге жагымдуу маанай түзүп алалы, күнгө окшоп жадырап жайнап алалы. Окуучулар, алган билимибизди эске түшүрүп алалы. Акыра деген эмне эле? Ал кайда жашайт? Кодолек деген эмне? Ал кайда жашайт? Кайсынысына мингенге ыңгайлуу? Алардын кандай пайдасы бар? Сүйлөм деген эмне? Акыра, кодолек деген сөздөрдү катыштырып, бирден сүйлөм түзгүлө. Ойлонуп гана сүйлөм түзөбүз. Келгиле балдар, мен силерге акыра жөнүндө кызыктуу маалыматтарды айтып берейин. Акыранын бийиктиги 5-6 метрге чейин жетет. Ал эми салмагы 800 килограммды түзөт. Акыранын эң узак жашоосу 25-30 жашка чейин жетет. Келгиле балдар, бүгүнкү сабакта эң жакшы катышкан жана жакшы жооп берген окуучуларды леп белгисиндеги кутуча менен белгилеп алабыз. Ал эми жакшы катышкан окуучуларды жайынча чекит кутучасы менен баалап алалы. Ал эми аракеттенген окуучуларды биз суроо белгиси менен баалап алабыз. Сабактын темасы сүйлөмдүн түрлөрү. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Тексти аркылуу сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө жалпы маалымат алышат. Сүйлөмдүн түрлөрүн айырмалай аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк. Оозеки кепте жазуу иштеринде туура колдоно алууга көнүгүүлөр аркылуу машыгасыңар. Логикаңар, ойлоо сезимдериңер өстүрүлөт. Тарбия берүүчүлүк. Адамгерчиликтүү, кечиримдүү, боорукер, сезимтал болууга тарбияланасыңар. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Ал эми суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгисин коебуз. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Келгиле балдар, анда эмесе сүрөткө карап сүйлөм түзөлү. Жай сүйлөм. Өрүктөр гүлүн ачты. Ал эми суроолуу сүйлөм. Сүрөткө карап сүйлөм түзөбүз. Сен жайлоого барасыңбы? Илептүү сүйлөм. Кыргызстаным тынч болсун. Эми балдар, көнүгүүлөрдү аткарабыз. Биринчи көнүгүү. Суроолорго жооп беребиз. Биздин жергебизде акыра жашайбы? Африка кандай өлкө? Келгиле балдар, биз Вендин диаграммасын түзүп, акыра жана кодолекке сүйлөм түзөлү. Окуя андан ары кантип уланат деп ойлойсуңар? Жазгыла балдар. Экинчи көнүгүүнү аткарабыз. Тексттен сүйлөмдүн түрлөрүнө бирден мисал көчүрүп жазгыла.
Келгиле балдар, анда эмесе физ минутка жасайбыз. Колдорубузду эс алдырып алалы. Колдоруңар эс алып калдыбы? 3-көнүгү сөздөн сөз жараткыла, аларды катыштырып, сүйлөмдүн түрлөрүн түзгүлө. Кодо элек деген сөздөн сөз жаратып, ал сөзгө сүйлөм түзөлү. Кодо элек. Кодо элек сөзүнөн кол деген сөздү алабыз. Актан сага кол сунду. 4-көнүгү макалдардын маанисин чечмелегиле. Ал жомоко тиешелүүбү? Кандай деп ойлойсуңар? Жакшылык ай менен күндөй. Баардык элге бирдей. Жаралганың чын болсо, пайдагы карап жүрбөй. Сүйлөмдөрдүн тыныш белгилерин койгула. Сенин китебиң барбы? Бар. Эмне кыласың? Ура! Биз жеңдик. Тиешелүү тыныш белгилерин койгула. 5-көнүгү сүрөттөр боюнча сүйлөмдөрдүн кандай түрлөрүн түзүүгө болот жазгыла. Төмөнкү чыккан сүрөттөрдү карап, сүйлөм түзүп, тыныш белгилерин туура койгула. Балдар, бул силерге үйгө тапшырма болсун. Аткарган тапшырмаңарды WhatsApp'тан жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.